Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маегибиз буюрса жарык көргөн турат. Баардыгыңыздарга жагымдуу көрө каалайбыз. Бүгүн кезекте бир чыгармачыл инсан буюрса конокто. Булар кыргыз тилине, кыргыз өлкөбүзгө бир чоң өзүнүн салымын кошуп келген инсандардын катарын толуктайт. Сөзсүз түрдө маектин жүрүшүндө кантип салым кошту, эмне кылып кошту, мен кандай кылып кошсом болот экен деп баягы эгерде ойлонуп жүргөн болсоңуз, бул кишилер дагы убагында баягы ойлонбой туруп бир жеңтүрөп киришкен болсо, азыркы учурда баягы мөмөсүн берип аткан кезде бүгүн рэп аткаруучу Бегиш конокто. Саарда махаббатымдан эгин эктим. Күн болуп өстүрбөстөн тебелеп кеттиң. Күйдүң чоң ак сүйүңдүн азабын чектим. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Баары Кудайга шүгүр, рахмат. Аман Силерде? эсен. Шүгүр. Мен атайын бүгүн маектен таанышайын деп атам да. Менин атым Эмир. Бегалы. Фамилиям Арстанбек уулу. Алып баруучу болуп иштейм. Ошондой. Көрүп эле жүрөбүз буюрса. Адамдын жөнөкөй экенин, адамдын кичпейил экенин баягы эми экөөбүз биринчи жолу жолугуп атабыз да. Биринчи жолу калып учурашып атабыз бүгүнкү күндө. Мен бирок баягы Инстаграмдан биринчи жазышканда эле, биринчи сүйлөшкөндө эле ошондо мен дароо байкадым жөнөкөй экениңерди да. Эми жеке катка бир канча СМС келет болуш керек, бир канча билдирүү келет болуш керек. Анын ар бирине мисалы ошондой жооп бересиңерби? Баарына. Карап турам, аракет кылам. Негизи чыгармачылык инсандарга же болбосо ушундай менин кесибим менен байланыштуу инсандарга жооп бергенге аракет кылам. Жоопсуз калтырбайм, бирок кээки кишилерге жооп бере албайм, себеби менин да 2 кызым бар, үй бүлөм бар, андан сырткары толтура жумуштарым бар, үй бүлө менен байланыштуу. Анан азыр соц тармактар дагы көбөйүп кетпедиби? Instagram, Telegram, WhatsApp, анан дагы бир нече. Ошол жакта баардык суроолорго жооп берип отурсам, анда мен кечке эле телефон чүп эле отурушум керек болуп калат го. Кыймылдабай. Ошол себептен көп кишилерге жооп бергенге жетишпей калам. Бирок ошо мен чыгармачылык менен байланыштуу ушундай өзүмө жакын инсандарга жооп бергенге аракет кылам. Буюрса, мен эмне үчүн бул сөздү айттым? Анткени өзүмө деле бир канча каттар келип калганда, кээ бир учурда мындай ар кандай абал болуп калат да, ар кандай шарт болуп калат. Анан кээ бир учурда мына жооп бере албай калсаң, кээ бир учурда так суроосуна жооп бере албай калсаң, ар кандай сөздөрдү айтып беришет да, мындай күтпөгөн эле нерсе. Мен деле өзүм жайга отурганда жазгам, силер кандай шартта отургансыңар билбейм, бирок ошондой жылуу кабыл алып, жакшы келиңерди айтканда мен аябай сүйүндүм. Чоң рахмат. Эчтеке эмес, буюрса пайдалуу эфир болсун. Буюрса. Биз дагы колдон келишинче аракет кылабыз. Буюрса. Дароо коногума деле айттым, кирип келери менен мен негизи бүгүнкү суроомдун биринчиси ошол болчу депчи. Бегиш деген ысым, псевдоним. Кайманат. Кайманат. Канча орусча сөз ким кошот экен эсептеп тургула дейм да. Кайманат. Бегалы. Ооба. Көбү таң калышабы? Ооба, 70% таң калат го дейм. Таанышкан кишилердин 70% таң калат, себеби мен Бегиш деп билип калган баарынын көбүнчөсү балким Бекиш чын атым деп ойлойт, ушундай экен да. Бегалы десең, Бегалы сенин атың дегендер көп кездешет. Ушунун жагымдуу жагы кандай экен дагы, терс жагы кандай болот экен? Мисалы өзүңөрдүн атыңар бир аз унутпай калып туруп, кайманатыңар биринчи орунга чыгып кеткени. Мен бул жерде бир гана плюстарды көрөм. Себеби мындай учур бар да, мисалы үчүн мен илгери ырларым радиолордо жүргөндө, мындайча айтканда хит болуп жүргөн кезде мен видео рядка же болбосо фотосессиялар көп кылчу эмесмин. Анан көп киши менин келбетимди тааныбайт да, бирок ырларымды билет. Анан мындай көп жерде атактуу таанымал ырчылар болот го, өзүн ыңгайсыз сезе берет, мисалы үчүн көп магазинге барып калса же болбосо бир үй бүлөсү менен кинотеатрга барып калган, коомдук жайларга барып калган кезде, мен ошондой жерде Бегалы эле тааныш коюп кете берем, эгер бирөө менен таанышыш керек болуп калса. Ал киши менен Бегиш экенимди деле билбей кала берет да. Бегалы, ассалам алейкум, кандайсың, жакшыбы деп учурашып эле. Өзүнүн кызматын кылып элечи. Ошондой жерде мен ойлойм, бул сонун нерсе. Ата энеңер, тууган уруңар монтип айткан жокпу? Биз сага азан чакырып Бегалы деп койбодук беле атыңды деп. Жок, анын дагы бир кызыктуу жери бар да, айылдагылар, Ташкороодо менин айылым Алайда Ташкороо деген айыл болот. Ошол жерде мени баары тең Азамат деп билет да. Охо. Себеби бизде тергейт келиндер, мисалы үчүн. Мен келген жеңелер келген кезде мен кичинекей болчумун, бирок кичинекей балдарды тергебейт да. Менин абамдын аты Алы болгон үчүн Бегалы деп атса, Алы деп да айтып калып атабыз, анан кантип айтайлы дегенде үйдөгүлөр Азамат деп айтып кала деп, айылдын баары Азамат деп билет да.
Бул менен байланыштуу кызыктуу учур бар. Айылдан тайкем келип калат. Үйдө өзү отуруп. Мен үйдө болчумун. Душка кирип кетсем, дос балам келмек. Келип эшикти кылдатса, ким бул деп турду. Азамат барбы десе, жашабайт бул жерде. Бегал барбы деп турду. Андай жашабайт бул жерде деп коюшту. Билбейт да бегал экенин, аты өзүмдүн бир тууган эле тайкем ошо. Бегиш деп аягында. Сонун чындыгында баягы мен бегиш деп жаздым Google'га. Анан ошол жактан мени сүйүндүргөн нерсе, дагы бир сүйүндүргөн нерсе, азыркы мисалы замандын талабына жараша ошол эле Википедиясы чыгып, толук маалымат ошол жактан көрсөтүлгөнү, мындай бүт баардык ырчылар эле ал жака өзү мисалы каттап, Википедиясы мындай толтурулган эмес да. Силердикин мисалы карап көрдүм, мындай артта калгыңар келбейт го дейм, мындай Википедия боюнча биз канча илгерилеби же? 2017-18 болсо керек. Ошол жылдары дистрибуция бизде эми башталган кез 17-жыл болсо керек. Ошол кезден баштап эле биз иштешкен балдар ошентип ар кайсы площадка аянтчаларга биз жөнүндө маалыматты киргизүүгө аракет кылып турушат. Буюрса ошо Apple Music'те дагы азыр Фриман экөөбүздүн чыккан ырыбызга обложкасына эме кылды да. Визуал десек болот, мындай эме болуп турат. Жазуусу монтип кечке бияка таанып, бул жака жылып турат да. Бул да биринчи жаңы кирген обложка десек болот, именно Кыргызстанда. Ошол эле Википедия, ошол эле мисалы YouTube'дагы көрүүлөр, угуулар, эл арасында жүргөн ысымыңар, анан мунун баардыгы бир кезде кыял болчу да туурабы? Ооба, албетте. Келди ошол учурдан келбейлиби? Эмне болгон кыял эле, ошол учурдагы мисалы амбиция, ошол учурдагы бегиштин мисалы азыркы күнгө чейинки мисалы 1 жыл 2 жылдын аралыгында деле өзүңөр бир цель койгон болушуңар керек, максат коюп, ошого жетем деген сыяктуу. Кандай болду эле да ошол учур? Негизи бар го көбүнчөсү жаш кезинен баштап кыялданат го. Мисалы үчүн 10 жашынан баштап, 7 жашынан, 14 жашынан дегенчи. Мен ал кезде рэп эмне экенин билчү эмесмин. Менин кыялым 18 жаштан башталды окшойт деп ойлойм да. Бирок мындай алыс кетет деп ойлогон эмесмин. Мен ага чейин спорт менен машыгып, футбол ойноп жүрчүмүн, анан рэп кызыкпай эле 18 жашта бирдеме болуп эле рэпке келип калып, ошол кезде 1-2 жылдан кийин атактуу болсок. Ал кезде 50 Cent, ошолорду деле билип калгам да менчи, алар 2006-2010го чейин болсо, мен ошолорду 2018 билгем. Анда Dr. Dre, Tupac, B.I.G дегендерди билчү эмесмин. Анан ошол кезде кыялданчук 1-2 жылдын ичинде атактуу болсок деп, анан бирок маалымат аз болгон себебинен балким Википедия анан башка азыркы заманбап тармактарды кыялданган эмеспиз. Бирок ошондой чоң концерттерде катышсак, сахналарга чыксак, ырларыбыз радиодо болсо, клиптер тартсак деген кыял бар болчу. Канчалык орундалды? Канчалык жетти? Ыраазы болдуңарбы же? Дагы деле мен ойлойм, адам пенде экенбиз да, эч качан тойбойбуз, эч качан ыраазы болбойбуз. Бирок ошол кезде кыялданган нерселерден 200-300% ашып кетти го дейм. Ашыгы менен. Кудайга шүгүр, ашыгы менен мындай жуксун. Өзүңөрдүн да өмүрүңөр узун болсун, чыгармачылыгыңардын да өмүрү узун болсун чындыгында. Эми чыгармачылыкта чек жок да. Ооба. Каалагандай ойлонсоңор болот, каалаган жактан кыр чыгарсаңар болот, каалаган ашууну ачсаңар болот. Бирок ошол эле учурда силердин бир мындай позицияңарды мындай уккан деле эмесмин башка жерден, бирок мындай аткарып жүргөн ырларыңардан карап көргөндө, силердин позицияңар баягы көрүүчүгө, угуучуга мындай негатив ой тартуулабаган, бир мындай жөнөкөй жашоодогу эл арасында откан ошол эле көйгөй, ошол эле сүйүү, ошол эле махабат, ошол боюнча тайбагыла позицияңардан. Рахмат, буюрса аракет кылабыз. Бир мындай учур болду да, 2021ге чейин окшойт, 2019, 2021 ошол жылдары аябай көп чыгармачылыгын аябай көп ырлар мындай жашоого аралашып кетти да. Мисалы үчүн саясат аттуу чыгармалар, анан ошол сыяктуу темага кирип кетип, политика сыяктуу тема болуп кетти, анан патриоттук ырлар болуп кеткенде бүттү, ушундан кийин патриоттук ыр, ушундай эме политика менен байланыштырып жазбайм деп чечим чыгаргам да ошол кезде. Анан арадан 4 жыл Америкада жүрүп келгенден кийин азыр чыгармачылыкты жаңылап жатам. Бирок аракеттин баардыгы мен ойлойм ошол көбүнчө рэпке дагы койсомбу деп ойлоп атам да. Себеби мурда биз атактуу боло элек кезде рэп дагы мынча өнүгө элек болчу.
Анан ошол кезде сүйүү жөнүндө мындай элге жакын ырлар жазыш керек. Бир интервьюларында деле бар азырынча сүйүү жөнүндө ырлар жазып элдин оозуна алынып билингенден кийин анан патриоттук чыгармаларды жазам деп айтчумун да, мындай элге пайдалуу болгон деп. Анан ошол патриоттук элге пайдалуу болгон чыгармалар 2019, 20, 21 болсо, азыр көбүнчө балким кыргыз рэпке басым жасасакпы деп турабыз да. Сүйүү жөнүндө ырдалган ырлар деле пайдалуу да. Ооба, пайдалуу. Эми сүйүү эң пайдалуу нерсе. Себеби сүйүү аркылуу биз жаралабыз. Сүйүү эле болсо дүйнөдө баары жакшы болот да негизичи. Анан чыгармачылык жаатында алып караганда ошондой деп ойлойм да. Мисалы үчүн кыргыз рэптин өнүгүшүнө биз 2010-жылы, 11-жылы репрезенттерди окучубуз да. Ачуу, тирешкен рэптер да. Анан ал рэптер ошол кезде эгер ошону улантып кете бергенде балким мындай атактуу болбойбуз деп, кыргыз рэптин дагы деңгээли мындай көтөрүлбөйт деп ойлоп, анан көбүнчө азыр коммерция деп коет го, коммерциялык ырларды жазганга аракет кылганбыз. Анан азыр Борбордук Азияда, Центральный Азияда, балким СНГда рэп жааты аябай өнүгүп атат. Кайра эле жаңы репрезентерлар, ошолор өнүгүп атат. Ошол жака кичине багытты бурсак деген да. Сонун эми баягы болот болуш керек да. Максатыңарга жетет болушуңар керек. Анткени теги илгери силер жаңы баштап жүргөн кезде көп киши мисалы айткан болуш керек, эмне болгон ырлар булар депчи. Эмне ырдап атышат депчи. Бир күн келет, анан азыркы мисалы силер коюп аткан багыт дагы актуалдуулугун күчөгөндөн кийин, булар көрсө көрөгөч экен. Балким ошол кезде мындай болчу да, мен 18 жашта болчумун 2009-жылы, мындай алып карасак, анан таң калып же болбосо мындай бир могу эмне дегендер деп уккан кишилер ал кезде бир 25те болчу да. 30. 30-25те болчу. Азыркы биздин курак. Азыр мен 33төмүн, ал ошол кишилер 45тин тегерегинде мындай алып караганда. Анан азыр болсо рэпке көп жаштар кызыгып атпайбы? Анан рэптин дагы деги эле музыканын чыгармачылыктын башкы фанаттары бул 18 жашка чейинки балдар экен деп ойлоп калдым да. Концерттен көрсөң деле бүт эле жаштар жүргөн болот. Чоң концерттерге барсаңчы, мисалы үчүн азыр Бишкек арена чогултуп атышат го. 5000 киши, 5000дин 3,5 4,000 18 жаштагы тегерегиндеги өткөл курак. Ошол жаштагы балдар, кыздар барат го дейм. Аларга кызык болот, репрезент деле кызык болот, сүйүү жөнүндө деле кызык болот. Көбүнчө бирок жаштардын жанагы ошол эле орустун, ошол эле мисалы казактын кээ бир рэп аткаруучуларынан угуп калганда, көрүп калганда, мисалы ошол эле сөгүнгөн сөздөр, ошол эле баягы негативдүү ой калтырган, жаштардын мисалы оюн бир канча багытка өзгөртүрө турган мындай бир таасирдүү ырларды деле көрүп калабыз го. Өкүндүрөбү ошол нерсени? Эми тандоо өзүндө негизи. Жок, мени өкүндүрбөйт, себеби ар бир киши өзү тандаганга укугу бар да. Мен андай ырларды укпайм. Ал мени ошон үчүн балким өкүндүрбөйт да, мен андай ырларды укпайм. Анан менде эле ой жүгүрткөн киши ал ырларды укпайт деп ойлойм. Анан азыр рэп индустрияда мындай болуп калбадыбы? Канчалык сен чын жашоого жакыныраак сөздөрдү жазсаң, ошончолук элге тарайт да. Ошол себептен да көп кишилер сөгүнүп, анан жашоодо сүйлөшкөндөй эле сөздөр менен рэп жазып, ушинтип неме кылып атпайбы? Анан ошол ырлар, ошол сөздөр менен жазылган ырлар элге жагып атат да. Азыр тенденция ошондой деп ойлойм. Бирок сөгүнгөндө да мындай орду менен сөгүнүп койгон кездерде мен өткөрө берем, ал нормально эле болот. Мисалы үчүн кээде Бакыр, кээде Улук деле сөгүндүрөт го бир эки жерденчи. Мага нормально эле угулат. Себеби алар мындай орду менен сөгүнгөндөй болот да. Кээде бар да мындай эмоцияны алып келип турган. Ошол жерде мындай эң керектүү сөздү колдоно албай калсаң эмоциянын аягында мындай кетпей калышы мүмкүн да. Анан ошол сөздү таппай калган кезде ошол сөзгө жарашкан сөгүнгөн бир сөздү айтып коюшсам нормально эле мага. Өтө берет. Жакшы экен. Баягы мисалы Comedy Club'ка барган Павел Воля менен Харламов экөө алып барып, ошол жерде бүт рэп аткаруучулар барган. Көргөн болушуңар керек, Көрсөм. Мага ошол кызыктуу болгон да, бир кызыктуу эфирлеринин бири болгон ошол Comedy Club. Анан көрүп отурганда ар кандай да Чипинкос барган. Ошолор ар кандай да бөлүнүп кетет турбайбы? Ичинен да гангстер деп анан рэпги деп эле ошол жерден ызычу болгондорун көрүпчү. Биздеги ырдалып аткандар бул кандай
жанр деп айтылат да, өзүнүн ичи Бизде илгертен бери эле, ошо мен 2009-жылдан бери эле көрсөм, ал кезде көбүнчө батл рэперлер болчу. Батл рэп ошо бири-биринин жөнүндө айтышмай, мурдагы акындардын системасы сыяктуу да, бири-бири жөнүндө айтышат. Анан ал кезде эме көп болчу да, интернет батлдарчы. Мисалы үчүн мен интернет батл объявлять этем, мындай айтып койсом, 300 000 сом биринчи место деп коем, биринчи орун 300 000 сом деп коем, анан бүт Кыргызстан боюнча тапшырсаңар болот деп бир платформа ачып коем, өздөрү рэпин жаздырып ошол темага платформа ыргытат да, мисалы 30 ыр ыргытып жиберди дейли. 30 ырдын арасынан ошол сайтка элдерди чакырып, кирип өзүңөрдүн добушуңарды бергиле дейм, анан ошонун арасынан 10 калат. Анан 10 калгандан кийин 10 алып келип алып бияктан мындай айттырышып, ошентип көбүнчө батл рэп болчу да. Ошол батл рэп да, бири-бири менен айтышкан. Андан кийин коммерция башталды, сүй жөнүндө ырдап, бул деген ошо батл рэпке кирбейт, коммерциялык рэп болуп калат. Биздин тема ошол жөнүндө болуп атат да, туурабы? Рэптердин бөлүнүшү боюнча. Ошол кезде эле эми батл рэперлер аябай көп болчу. Мен деле батл рэп башында айтып калгам. Азыркы кездеги баардык эле коммерция кылып жүргөн атактуу рэпердин баары эле эми Бакырдан башка да, Бакыр кийин ал жаш да 2003-жылы болгон себебинен ал кезде жок, жаш бала болчу. Ал кезде менин тең балдарым баары эле батл рэперлер, Улук деле батл рэпер болчу. Анан сырткары бир аябай жакшы, сапаттуу рэп айткан балдар бар болчу. Азыр деле бар. Ден соолук, өмүрлөрү узун болсун, ден соолугу болсун, бирок көбүнчөсү рэптен кетип калган да. Серьезный болуп, башка жумуштар менен. Серьезный болуп десем, биз не серьезно жүргөн деп. Биз азыркы күнгө чейин не серьезно жүрөсүз дегенде. Өзүм ушул чыгармачыл жаатына, театр жаатына тапшырганым бул 2010-жылы болгон да. Ошол кезде мисалы туугандарымдын арасында деле эми алар баягы СССРдин кишиси да, Союздун кишилери. Анан эми баардыгы эле ата эне өзүнүн баласын кайсыл жааттан болсо бир орун таап, ошол жактан оокатын кылып жашаса деп ниет кылат го. Анан ошол кезде окууну бүтүп атканда каяка тапшырасың деген нерсе болгон да. Мен ушул актерлук жакка тапшырамбы? Актер, ай деген мындай эмоциялар башкача да. Жети атаң актер болгон эмес, анан жети атаң монткен эмес, анан сен каяктагы деп. Эми бул нерсе алардын деле чындыгы бар, бирок мындай биз жактын биздин көз караш менен карап көргөндө биздин деле чындыгыбыз бар да. Анан бул нерсени дайыма талаш тартыш болуп келе берет го. Силердин ата энеңер эмне дедилер да? Мисалы ушул анткени жаңы чыгып аткан ал убакта мынчалык популярдуулукка ээ боло элек жанр болчу да. Менде негизи ата энем мен ар бир жаңы баштап аткан нерсемди колдоп келчү. Футболго барып баштаганда деле, кийин окууга тапшырып атканда деле мен өзүм эле тапшырып кетип калгам. Юр академияга. Дос бала каникулда жолугуп калабыз. Юридикалык лицей, биринчи лицейге тапшырганбыз да, колледждин эмесинде да, карамагында. Лицейге тапшырып атам дейт да. Эмне лицей экен десем, ушундай бир жыл лицей окуйт экенбиз, эмки жылы колледжге өтүп кетет экенбиз деп. Давай мен да тапшырам деп эле үйгө кирип ушундай лицейге тапшыргантан десем, макул тапшыра бер деп эле. Ушундай бардык башталышында жаңы баштап аткан нерселеримди ата энем колдочу. Анан рэпти баштап аткан кезде деле мындай угуп көрүп анан түшүнбөйт да. Я балам. Жакшы экен деп эле. Анан ал кезде ойлочу го мен бул мынчалык алыска чейин кетип калбайм депчи. Жакшы экен деп эле койчу. Анан башында биз 6-7 жыл жөн эле окуп жүрдүк да, мындай бир дагы эмеси жокчу, пайдасы жок. Пайда дегенде бул финансылык жагынан да пайда жок, же болбосо башка жагынан деле пайда жок. Грамота деле эч ким берип койбойт да, эч ким деле эфирге чакырбайт. Анан ошол кезде бир аз айтып калчу. 6-7 жыл болуп кеткенден кийин башка иштенген менен алектенбейсиң, окууну бүтөйүн деп калган кезиң, футболду таштап салгам. Анан ошентип аягында бир аз айтып жүрдү, анан кийин башталып кетти бул акырындан. Финансылык жагы, эфирлерге, телевизорго чыгып баштадык, радиого чыгып баштадык. Бир аз айтып баштаган ал эмне болгон сөздөр? Бир аз башталды дегенди? Бир аз айтып баштады деген. Башка нерсе менен алектенбейсиңби, убактыңды, жашың деле келип калды го депчи. Анда уже 21, 22, 23 жаштар болуп баштады да. Ошо бир 24 жаштан баштап гана балким тойлорго чыгып, кичине акча таап баштадык да. Ага чейин ошо 18 баштасам бир 5-6 жыл эчтеке таппай эле жүрчүбүз да. Концерттерге барчу, Каракол же болбосо дагы Кара балта, Токмок. Гастролдоппу? Гастролдоп. Түштүк жака, Жалал Абад, Ош. Бирок ал жерде деген ошол кезде азыр эстеп көрсөм канча Караколго барганга бир
5000 сом алчу болсок керек. Толтура болуп барабыз. Көп болчубуз, бизде эч ким чакырчу эмес, колдоочу эмес, биз бир уюм болуп алып, Connection Pro деген уюм болуп алып, өзүбүз концерттерди уюштурганга аракет кылчубуз да. Бияктан Караколго барасың, 5000 сомдон гонорар алабыз, давайте жүргүлө деп өзүбүз концерт уюштурабыз. Эл дагы келбейт. Жана 500 кишилик зал толчу эмес да. 250 киши келип калды, 300 киши келип калды. Болбосо атактуу эле болуп жүргөн. Жакс бар болчу ошол кезде 0214. Биз Баястан экөөбүз, No Comment деген балдар болчу. Алар деле атактуу болчу негизи. Ошол баарыбыз чогуу барганда дагы ошондой чогулталчу эмеспиз да, элдерде көп делечи. 5000 сомдон гонорар алабыз деп барсаң, аяктан эл келбей, анын жарымы кесилип кетип, 2,5 сом бияка жеткиче эле түгөнүп калып, ушундай болчу. Жолдон тамак ичип. Вот ошол кездерде айтып калчу, ушундай башка бир жумушка кирбейсиңби, окуумда бүтүп калдың, ал жумушуң эмне болуп атат деп. Мен практикага барып көрүп, бир аз иштемиш болуп көрүп, өзүмдүн кесибим боюнча мага жакпай калган да, мен андай адам эмесмин, аякта мындай бир аз эмерээк болуш керек да, мерезирээк адам болуш керек. Болбосо сага эч ким келип алып, сен айтчы, сен кылдың беле, сен кылбадың беле, мисалы үчүн бир уголовникке келип алыпчы, кылмышкерге келип алып, антип айта албайсың да, аны сөзсүз түрдө катуу сөздөр менен уруш керек, бер жак эле дегендей. Ошондой жерлерин көрүп алып, бир аз жакпай калган өзүмдүн кесибим. Ал жакты таштап койгандай боло албайт экенмин, башка жумуш менен алектенейин, азырынча чыгармачылыкты эле уланта берейин деген чечимге келгем да ошол жылдары. Бирок ошондой болсо деле, мисалы, илгери эми Кыргызда бул чыгармачылыкта ушул ыр жаатында жүргөндөрдүн илгертен эле бул киреше булагы той аштар да бар. Ошол эле комуздар менен ырдашып, мисалы илгери акын фольклор жанрын айтканда, андан кийин эстрада деле ошол гастролдоп жүрүшүп, анан той аштарда ошентип ырдап калышып, мен көрүп, кичинекей кезибизде көрүп калгам. Зилдердин жанына колонкаларын коюп алып ырдап калышкандарын көрүп калгам, кичинекей болчумун. Бул биз өткөн куракка келгенде, ошол рэп башталып аткан кезде эстраданын ырчыларына баягы киреше булак көбүрөөк болчу да. Силерди мисалы рэп жанрында чакыргандар ошол эле 24-25 жашыңарда деле аз болчу да, Ооба. Бул дайыма эмес болчу да. Жок, дайыма эмес болчу, аз болчу. Мисалы үчүн стабилдүүлүк жок болчу да. Бир айда көп дегенде бир 10 жолу чакырып болушу мүмкүн болчу. Кээде болсо 2-3 ай эчтеке чыкпай калчу. Ошол кезде мындай андан сырткары доход болуп да, мен сөз жазып баштадым, көп ырчылардын сөзүн жазып берчүм. Ал дагы кошумча киреше болуп калган. Акылуу эле ал, акылуу болчу. Мындай болчу да, мисалы үчүн атактуу кишилерге бекер берчүм. Бирок автордук укугу менин артымда калчу. Текст Кыргыз Патентке дагы барат, менин атым жазып кетет. Жаңы чыгып келаткан же болбосо көп популярдуу эмес ырчыларга сатчумун. Себеби алардан Кыргыз Патент аркылуу акча түшөт деп ишенч эмесмин да. Анан азыркы кезде Кудайга шүгүр ошол мурдагы эмгектер дагы эле алып келет өзүнүн өзүрүн бир аз. Кыргыз Патент аркылуу. Азыркы күнгө чейин. Ооба, азыркы күнгө чейин төлөнөт. Жашыруун болбосо. Ооба, эми жашыруун. Бир жылдык аз эле, бирок төлөнүп келет. Сумманы айтса болобу же? Сумманы айтса болот. Бирок эме да. Бул жерде де мындай маселе бар да, Кыргыз Патент эч бир дагы ырчыга отчет бербейт. Анан ар бир мен көп эле ырчылардын гонорарын билем, бир жылдын ичинде кандай. Кыргыз Патент бир жылда бир эле жолу берет гонорарды. Анан кайсы ырчы канча алат экенин билем. Ошол ырчылардын арасына салыштырып келгенде меники бир аз көбүрөөк. Мен мисалы үчүн акыркы 3 жыл активдүү болгон жокмун бул жакта, бирок ошондо дагы бул жерде 2-3 жылдын ичинде аябай атактуу болуп, ырлары популярдуу болуп жүргөн ырчыларына караганда, аларыкынан көп болбосо да тең десем болот да. Атактуулардын, популярдуулардын менен. Бирок кээки ырчылар бар, татыктуу эмес эле аябай көп гонорар алгандар бар да. Меникинен 3 эсе, 4 эсе көп гонорар алгандар бар. Анын себеби ошо Кыргыз Патент эч кимге отчет бербегенден да. Анан мен бул жерде сумманы айтып койсом, эртең ызычы болушу мүмкүн. Кыргыз Патент менен байланыштуу, ырчылардын өзүнүн арасында байланыштуу көп ызычы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сумманы айтпай эле коеюн, бирок мындай кандай десем, жакшы эле санда кой сатып алып мындай бир кой сатып алса болот. Бир кыштан чыкканда көмүр алсаң болот дегендей. Ал азыраак болуп калат, андан көбүрөөк.
жакшы. Бирок мен ойлойм бул аз депчи. Мындан көбүрөөк болуш керек деп ойлойм да. Жок, эмнеси болсо дагы баягы эмгек бааланып, бир аз көңүл го, Ооба. маани берип койгону, аны унутуп деле бир жылда бири бериле турган болсо, аны унутуп деле ал киреше булакты таптакыр эстен чыгарып коюп туруп деле эмгектенип жүрөсүңөр, үмүттөнүп жүрөсүңөр. Бир күнү эле чалып туруп эле ай акчаңды алып кет. Меники мындай да, мен кыргыз патенттен түшкөн анан бүт стримингден түшкөн акчаны ата энемдин картасына байлап койгом да. Анан алар билет кайсыл датада кыргыз патенттен түшөт, бир жылда бир жолу. Анан кайсыл айларда стримингден, дистрибуция аркылуу акча түшөт экенин билишет. Бул патенттикке жакындап калды го, депчи, дистрибуцияныкыга түшүп атат деп ушинтип сүйлөшүп турабыз да эми депчи. Сонун баягы чындыгында бир убакта колдоо көрсөтүп, бир убакта мисалы балам буюрса сенин колуңан келет деп мисалы ушундай дем берип турган болсо, күч берип турган болсо, азыркы учурда ошол киреше булактан түшкөн акчаны өзүнүн керегине жаратып, жагымдуу да. Ооба, сонун. Жыл сайын сүйүнүп турам кыргыз патент. Акыркы 3 жыл кыргыз патенти менен 1-2 жолу эле сүйлөшпөсөм, кыргыз патентинин өкүлү менен көп деле сүйлөшпөйбүз, баарлашпайбыз, бирок жыл сайын жиберип турушат. Эмнеге Википедияда силер жөнүндө ата энеси дегенде, ата энеси жөнүндө көп айтканды жактырбайт деп турат? Жок, маалымат бергим келбейт үй бүлөм жөнүндө эле. Үй бүлөм жөнүндө көп маалымат бергим келбейт. Себеби чыгармачылыкта мен мындай да, мисалы үчүн көп эле кишилер мындай го, өзүнүн бирөөнү кумир тутуп, анан ошол кишини жактырып, кыздар болсо балдарды сүйүп калып, негизи тааныбайт деле да, ал ырчыны же болбосо актёрду. Кишинин ошо кишинин чыгармачылыгын сүйүш керек да, негизи кишинин өзүн эмес. Анан менин чыгармачылыгым мен ата энем менен байланыштыргым келбейт да. Мен өзүмдү эгер жеке инсан катары албетте байланыштырам, ата энемди урматтайм, сыйлайм, жакшы көрөм. Алар менен тарбия берип бул дүйнөгө алып келген кишилер. Чыгармачылык менен көп деле байланыштыргым келбейт. Себеби чыгармачылыкта кээде болот да, мындай жаман дагы учурлар болуп кетет да. Мисалы үчүн азыр канча ырчылар, мисалы жакында эле Кайрат Пирмбердиевдики кандай кайгылуу окуя болуп атат. Резонанс болгон окуялар болуп кеткен кезде ал дагы бир өзүнүн таасирин тийгизип калышы мүмкүн да. Ошондой учурлар таасирин тийгизбешине аракет да бул. Мен ушундай ойлойм да. Бирок жеке силерге карата негатив айтып элек го эми? 15-16 жылдан бери. Ооба, Кудайга шүгүр. Көп ушундай комментарий окуп калам. Бегиш кайме негативсиз эмелери, хейтерлери жок ырчы деп жазып калган эмелерди көп угам. Бир убакта баягы маалымат катары айтып кетсем болот. Эгерде кимде-ким Бегалдын баягы Instagram баракчасына катталган болгон болсо, ошол жактан көргөн болушуңуздар керек. Сиз Фриман Бакыр үчөөңөр болушуңар керек, калп айтпасам, жаңылбасам. Анан Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевдин баягы чакыруусу менен Жогорку Кеңештин бир сыйлыгын алдыңар, төш белгиси менен сыйландыңар. Бул кыргыз тилине кошкон салымыңар үчүн. Кыргыз тилин жайылтууга, эл арасында популярдуу болушуна силердин дагы баягы бир убакта иштеп, эмгектенип жүргөн болсоңор, азыркы учурда ошол нерсе бир канча убакыт өткөндөн кийин дагы берилгени бул татыктуу болду го дейм. Өзүңөргө кандай эмоция тартуулады мисалы ошол? Сонун эмоциялар болду. Негизи эле Жанар Кубанычбекович менен сүйлөшүп атканда Instagram аркылуу баарлашканбыз. Ушундай деп. Экөөбүз эмеде чемпионат Европа болуп атканда мелдешкенбиз. Жанар Кубанычбекович Мбаппени жакшы көрүп, Францияга жан тартып аткан экен, анан Мбаппе 3 голдон көп киргизет деп ушундай эмес тарыхча чыгарыптыр анан. Билбейм деп жазып койсом, кел экөөбүз мелдешебиз дейт. Мен анда Америкада болчумун. Эгер 3 голдон ашык киргизсе, 3 гол киргизе албай калса, мен сага алайдан Америкага белек жиберем дейт Жанар Кубанычбекович. Сүйлөштүк деп калам анан. Ошол күнү эле кечинде оюн болот дагы Мбаппенин мурду сынып калат. Анан ошентип Мбаппе 3 гол киргизе албай калат. Же 5 гол деп сүйлөштүкпү, же 3 гол ушундай сүйлөшкөн. Ал максатына жете албай калат анан. Жанар Кубанычбекович жеңилип калып, анан бияка келип жолугабыз деп бир-эки сүйлөшүп калганбыз. Анан Фриманды да жакшы көрөт экенин билем, Бакырды да угат экенин билем. Анан ага чейин барып башка бир эмеден, подкасттан айткан экен, ушундай балдарды чакырып сыйлык бергенге аракет кылам депчи. Ошо чакырып, сөзүнө туруп, көп эме комментарийлерде ошондой да, сөзүнө туруп дешет да көп кишичи, үчөөбүздү чакырып сыйлык берген үчүн. Мен ойлойм бул абдан сонун
жагымдуу нерсе бизге мындай стимул катары депчи ошо эмгегибизди баалап салымыбызды текке кетпейт экен дегендей сезимдер болду да. Ошо азырга чейин жазып келген. Мындан ары улантууга да түрткү болду десем болот. Мындай комментарий болду, мен окуганым. Бул Нурлан Асип менен кече жакында эле 2 жума 3 жума болуп калды, 2 жума болду го, 2 миллионго жакын баягы угуучу угуптур. Сен эмес, ошол жерде комментарийлердин арасында Америкага барып келгенден кийин дагы да көз карашы өзгөрүптүр. Өзүнүн чыгармачылыгына жакшы таасирин тийгизип атыптыр деген комментарийлерди окуп калдым да. Чындыгы барбы? Эми албетте чындыгы бар. Бул канчалык өзгөрттү да? Мисалы, чет жакты көрүп келсең чын эле оюң өзгөрөт, мисалы, деп айтышат го мындай. Ооба. Ошол боюнча. Ал чын, ооба чын. Мен ага 100% кошулам. Чыгармачылык эмес, негизи деле жашоого болгон көз караш го дейм. Жашоого болгон көз караш өзгөрүлөт экен, анан мен эмени айткым келет да, бияка келип көп нерсени көрдүм. Жана 3 жыл, 3,5 жыл тиякта жүрүп келгенден кийин келип бул жерде көп мен кесиптештерим бир аз сомненияда экен. Анан өзүн мындай билбейм, мындай бир аз эме да, сыйлай албагандай да, өзүнүн кесибин, өзү аркалап жаткан кесибин, бир гана мындай атаксыздар эмес, атактуулары деле да. Мындай көрсөң көбүнчө эле студияларга барсаң, баары тең эле мындай эптемей эле да дагы элечи. Эми ал эптемей студиялардан 2010 болуп келген да, азыр болсо заманбап жашоо, акчаны Кудайга шүгүр таап атат, баары тең эле тойлорду аябай өсүп кеткен, гонорарлар мисалы үчүн мен 4 жыл мурун кетип атканда эле 200-300 долларга барчу тойлоргочу. Азыр бер жагы дегенде 500гө же болбосо 1000-1500 миңге чейин барып атпайбы? Анан ошондой акчаларды тапкандан кийин бир аз өзүнө шартты түзүп, өзүн бир аз чыгармачылыкка көңүл буруш үчүн шарт дагы түзүш керек да. Ооба. Сен барсаң жана чачылып жаткан мындай эски бир жерге барып эле ошол жерден аябай сонун өзүңдү эркин сезе албайсың да. Чыгармачылыкта өзүң эркин сезип, ыңгайлуу сезсең, ошончолук Эргүү, эргүү келет да, жакшы келет. Анан ошондой нерселерди көп сездим, көп көрдүм. Анан баягы эле кинолорго саундтректерди сатып аткан бааларды угуп бир аз өкүнүчтүү болду. Анан ошол эле тексттердин бааларын угуп алып бир аз өкүнүчтүү болду да. Мен мисалы үчүн тиякта Америкада жүрүп келгенден кийин, ал жактагы элдердин баарлашуусу, мамилесинен кийин, бизнестеги дагы мамиледен кийин, бияка келгенден кийин ал аябай мындай өкүнүчтүү. Мисалы сөздөр аябай өзүнүн күчү бар. Текстти арзан саткан болбойт. Текстти негизи эле саткан болбойт. Мен ошо көп өзүмдөн аябай сезгем. Мурда тексттерди мен мындай аргасыздан болуп эле сатып баштагам да. Доход келет экен. Муктаждыктан болуп, акча келет экен, ушул аркылуу да акча тапса болот экен деп 1-2 жумада бир 5 сөз сатсам, бер жагы деген 5000 сомдон 25 000 сом табып, сонун акча болчу да ал бизгечи. Аз деле чоң акча, кичинекей акча эмес, 25 000 туурабы? Анан ошол кезде мындай байкагамда, ага чейин сөздү баштасам эле жазып салчумун мурдачы. Анан ошо сөздөрдү сатып көп 100 тегерегиндеги текст сатып салдым да. Ошондон кийин мындай бир эме болуп калганда, сөз таппай эле, сөз чыкпай элечи, өзүмөн чыгара албай эле, жазайын деп жазып баштайм десем эле эчтеке баштай албай эле ушундай нерсе болуп калганда, анан сөздүн өзүнүн күчү бар. Анан арзан баалаган болбойт. Негизи эле саткан болбойт. Андан тем более арзан саткан да. Болбойт деп эме кылам да. Анан көп жерден ошо өзүн мындай баалай албагандай сезилип кетти да. Көп ырчылар, менин кесиптештерим, баарына эле айтып келем, мындай болбойт, мындай иштеш керек, тигиндей иштеш керек, муну көтөрүш керек, баасы. Мисалы азырга чейин деле көп эле рэп аткаруучулар, мындай айтканда 300-200 долларга саундтрек берет да. Мындай алып карасак, киного орточо эсеп менен 50 000-60 000 доллар коротуп бюджет коюп тартышат туурабы? Анан ошол жерден 200 доллар берген мен ойлойм адилетсиздик деп ойлойм да. Ал саундтрек дагы жардам берет да киногочу. Андан кирешеси 150 000ге чейин барып атат туурабы? Биздин эми жакшы мамиледемин кино тарткан кишилер менен, көбү менен. Саундтрек жазып берип жүрөсүңөр. Өздөрүнө деле айтам да. Аягында чалышат да. Бюджет бүтүп калгандан кийин, уже реклама, баардык калган бюджеттин баарын берип туруп, анан бизге саундтрек да керек эмес беле деп анан чалып башташат. 200 доллар эле калган кезде баягыда бизде мынча бюджет бар деп, жана силер баягыны эле баштап атасыңарбы деп эле өздөрүнө деле айтам.
бюджеттиңер түгөнүп калгандан кийин саундтрек эстеп ошону негизи андай болбош керек башынан эле сценарий башталган кезде эле балким ошол кезде ойлонуштуруп башташ керек го деп ойлойм да. Кимирдай алат, ооба кандай керек депчи аны уже алдын ала даярданып. Анан көбүнчүсү анын эме финансылык жагынан сырткары дагы мындай да кинонун чыгышына 15 күн калганда эстейт да. Бизде 15 күн калды деп чалгылап башташат анан. Ошон үчүн саундтректер деле $200-300 болгон бул адилетсиздик деп ойлойм. Бер жагы дегенде $1000 башталыш керек. 3000, 4000, $5000 чейин барыш керек деп ойлойм да, эгер жакшы сапатына жараша, ырчынын деңгээлине жараша. Ошондой эле өзгөрүүлөр, мен көз карашым өзгөрүүлөр ошол нерселерге байланыштуу болушу мүмкүн деп ойлойм да. Кел Америка жөнүндө сүйлөшөбүз бир аз. Келгиле. Ошол эле көпчүлүгүндө жүргөн америкалык кыял мисалы силерде жок экен да. Илгери жок болчу. Анан билбейм, мен таптакыр ойлонуп көргөн эмесмин. Мен Америкага кетишим керек, Америкага барып ушинтип иштеп, анан ушинтип өзүмдүн рызкымды ошол жактан издеп көрөйүн, таап көрөйүн деген мисалы менде ой болуп көргөн эмес да. Анан бирок эл катары Россияга барып эмгектенип келген мигрант болуп убагында. Анан мага ошондо жеткен, мигранттын жашоосу мага ошондо жеткен да. 1,5 жылдын ичинде мага ашып кеткен да, ашыгы менен. Анан мен келсем жумушум менен келем, болду, мен мигрант болуп келбейм деп өзүмө. Эми башка салбасын. Бирок ошентип өзүмө айткан кебим бар болчу да. Ошондон кийин барган жокмун мигрант болуп. Өзүбүздүн жумушубуз менен барып жүрөбүз. Анан Америкага болгон сапар, мисалы мигранттар толтура. Азыр агымы аябай акыркы жылдары аябай күчөдү. Актуалдуулугу ушунчалык өсүп кетти. Ар кандай жол менен баргандар мисалы көбөйүп кетти. Керек бекен? Үйүн сатып кетишти, бизнесин жаап кетишти, бала чакасын алып кетишти. Ар кандай жол менен барат, жактан тигиндей болуп кетип атабыз, мындай болуп кетип атабыз деп интернет бактарына чыгарып атышат. Ошого татыктуу бекен ошол жак? Америка негизи өзү мигранттардын өлкөсү. Анан Орусия менен салыштырып болбойт. Мигранттарга болгон мамиле андай эмес. Ал жакта баары тең бири-бирине жакшы мамиле кылгысы келет. Себеп тааныш эмессиң, көрдүң, жылмайдың, учураштың, бири сүйлөшүп коесуң, сонун погода, бүгүн суук го деп ушундай эле сүйлөшүп кетип калат да. Англис тилин билбесең, алар чүмчүйтпөйт, эме кылбайт, тескерисинче жардамдашат. Сен кунткой угуп калат да, англиски билбей аткан, англис тилин билбеген үчүн кунткой угуп калып, анан сага жардамдашып, мону айткың келип атабы, тигини айткың келип атабы деп ушундай болуп. Болбосо негизи мындай Америка ар бир адамга индивидуалдуу. Бир дагы кеңеш берген туура эмес деп ойлойм да. Мисалы үчүн керки кишилер бар бул жерде, эчтеке көп өзүнө жумуш таба албайт, ыңгайсыз шарттарын түзө албай Америкага барып аябай өнүгүп кеткендер бар. Бул жерде шарты бар адамдар баарын сатып Америкага барып, ал жактан өкүнүп 1,5 жылда акчасын баарын коротуп жүргөндөр дагы бар. Ошон үчүн Америка ар бир кишиге индивидуалдуу. Ар бир 10 кишинин бир таанышы Америкага кетти го дейм. Мисалы Кыргызстандагычы. Ошондой болуп калды го. Анын арасында ошол жашоосун оңдоп калгандар деле болду, бирок оңдой албай кыйналып калгандар деле болду да. Бирок ошонун баарын угуп туруп деле, көрүп туруп деле, жок мен Америкага кетем дегендерди мен угуп таң кала бересиң да, кантип депчи. Бирок ал жакта мүмкүнчүлүк аябай көп. Бир 2 жылго дейм адаптация керек. 2 жылда бир аз тил үйрөнүп, Американын өзүнүн маданиятын үйрөнүп, жерди таанып калгандан кийин мүмкүнчүлүк аябай көп ачылат. Мисалы үчүн Нью-Йоркты эле алып карасак 18 миллион киши бар. Андай жерде нени тартуулабасаң да, эмне сатпасаң да өтө берет да. Ал жакта эме да көбүнчө ресторандарда сервис аябай слабый, аябай начар да. Кыргызстанда 10 эсе күчтүүрөөк аякка карагандачы. Себеби биякта конкуренция бар. Ошон үчүн өзүнүн клиенттери үчүн баардыгы күрөшүшөт. Ал жакта андай эмес. Сен эшиңди ачсаң эле киши кире берет. Айрыкча адам көп жерде болсоңчу, анан ага эмне кереги бар, ал бир айда бир $30,000 эмеге киреше алып келип атса, кафеси, рестораны. Анан монтуп калыптыр, мону жаңылаш керек. Анан жаңылаш үчүн дагы бир айга жабылыш керек болот, минус 30,000ге кетем, анан еще ремонтума кетем деп ушундай ойлонушат го деп ойлойм да. Анан сервиси деле ушундай мынтип алып келип тарелканы тадак коюп эле, жок эмне каалайсың деп элечи. Муну все макул деп эле кетип баратып, тиги менен сүйлөшүп, бул менен сүйлөшүп киши көп болгондончу. Калып кеткенге каалоо болгон жокпу? Калып кетүүгө? Жок, калып кетүүгө каалоо болбойт. Кыргызстан жакшы. Кыргызстан, мисалы үчүн, мен өзүмдү эле мисал кылып айтайын. Биздин үй бүлөгө Кыргызстан көбүрөөк жагат. Себеби бул жерде жана жашайсың да.
Америкада жашагандай деле акыркы жылдары аябай ушундай болуп кеттик. Биз негизи азыр келейин деген план максат жок болчу. Биз жөн эле келип, ата энебизди көрүп, туугандарыбызды көрүшүп, анан досторубуз менен баарлашып, бир аз эс алып кетели деген эле максат менен келгенбиз. Бирок келгенден кийин жанагы Кыргызстандын аурасынын, Кыргызстандын вайбын, мекениңдин эмесин, абасын сезгенден кийин калгыбыз келип, мен келинчегим менен балдарды калтырып Америкага барып квартираны сдавать этип, жүктөрдүн баарын бул жака жүктөп келе бербедикпи. Себеби бул жерде жашоо бар да. Жашайсың, кызык, ар кандай. Негизи жашоонун кызыгы бул бир туугандар, ата эне, достор, сен тааныган кишилер, анан ошол сен иштешкен чөйрө экен да. Ошол өзүң иштешкен чөйрөңдөгү кишилер менен барып баарлашып, кыймылдап, бияка барып тигени жасап, үйдүн жумушун бүтүрүп, ата энеңдин жумушун бүтүрүп, кайра кетип концерттерди кылып, ошол жашоо бизге аябай ыңгайлуу, мындай жагымдуу болду десек болот да. Жүрөккө жаккан жашоо да. Америкада болсо киреше Кудайга шүгүр эле болуп атты, бирок эртең менен кетесиң, балдарды садикке таштап. Кечинде жумуштан келип, садиктен балдарды алып келесиң. Анан үйдө кеч кирип калат да. 7 болот, 7ден 9-10го чейин дүкөнгө барып азык түлүк аласың, же болбосо ресторанга барып отуруп тамак жеп келесиң. Жакындарың деле, тааныштарың деле, досторуң деле баары тең эле Кыргызстанда. Ал жерде эч ким менен деле баарлашпайсың. Негизи ушундай жашоо сыяктуу да ал жердечи. Ушул нерсе жетишкен жокпу силерге, Ал жашоо эмес да негизи. Эмне Америкада жашап, ал жакта чоңоюп, төрөлүп өссөң, баардык сенин туугандарың баары ошол жерде болот да. Ал жерде сага комфортно болот. Сен Кыргызстанга келсең, Америка жетишпейт да сагачы, тетирисинче. Бирок ошол эле учурда баягы зона комфорта деп коебуз го. Ошого кирип алгандар деле бар болуш керек, э? Ооба, негизи ошол зона комфортада кыймылдаганга аракет кылыш керек экен да. Ошого эч нерсе жетпейт. Зона комфортадан чыкканда сөзсүз түрдө адам кыймылдайт, мисалы үчүн, мисал алып карасак, Кыргызстанда канча уйгур бар, канча кореец бар, канча Китай улуту бар, ошолордун баары бай жашайт. Бир дагы кедей китаец же уйгур же кореецти көрбөйсүң го негизичи. Себеби алар башка өлкөдөн келишкен, бул жерге бул жерде тууган жок, эч немеси жок, иштеш керек. Как положено иштешет, ал үзүрүн берет. Айырмасы кайсы жерде болсо, алар Кыргызстанга келип эле байып кетишкен да баары теңчи. Экинчи, үчүнчү поколениясы деле азыр бай жашайт да, туурабы? Себеби алар ошо мигрант болуп келип, зона комфортадан чыгып, бирок иштешип, эртең менен туруп кечинде строго жатып, күндүзү бир да убактын текке кетирбей иштешкен да, себеби артында бул жерде подушка жок да. Биз бүгүн иштебей койсок, эртең ата энебиздикине деле барып тамак ичип алабыз, бир досуна барып тамак ичип алабыз, тууганыбызына барып, биз ушундай элбиз го өзүбүзчү. Ошондой болгон үчүн көп киши ошону туура эмес пайдаланып, анан иштебейбиз да, негизи. Айырмасы жок, Кыргызстанда иштейсиңби, Америкада иштейсиңби, аракет кылсаң бүт жерде эле бирдей эле болот. Туулган жердин топурагы алып. Ооба, бирок Кыргызстандын преимуществосу бул биздин мекенибиз. Элдер да өзүбүздүн эл, мисалы үчүн Америкада бир жылмайып койгон кишиге караганда Кыргызстанда 5 сени сөгүп кеткен киши артыгыраак да. Артыгыраак өзүң мекендешиңдей. Сонун. Илгери мен өзүм көргөнүм ошол, мисалы Россия менен, Орусия менен Америка таптакыр башка болуп атпайсыңарбы? Ошол мигранттар болгон мамилеси депчи. Мен ошол жакта чогуу жашаган эле инсандардын баягы ошол орус улутунун гражданствосын алып алгандар, анан үй бүлөсү менен алып алгандар да. Биз болду, ушул жакта калдык, ушул жакта иштеп, тандоо өзүнүкү макул, жашай бер, тинте бер, мынте бер. Бирок сен артыңан келген кыргызга, сен артың дагы бир мигрант болуп келген бирөөгө, Кыргызстан деген тигиндей, Кыргызстан деген мындай деп элеп, аны жамандабагылачы алтындарым деп. Мен аябай өкүндүргөн нерсе ошол болгон да. Суранам, жамандабагыла. Макул силер алып алыптырсыңар, мен аңара комментарий деле бере албайм, өзүңөрдүн тандооңор. Бирок мен мекенимди сагынып турам, мен үйгө кетишим керек. Мен ушунча убактылуу келдим, мондай, менин максатым ушул. Жамандабагыла, мен ал нерсени көтөрө албайм деп. Анан ортодо бир канча чыр чатак деле нерсе болгон да. Ошондой нерсе жагдай деле бар да, мисалы туурабы, америкалык кыргыздардын арасында. Мындай да, Америкада кыргыздардан көп деле мындай көбүнчөсүнүн Кыргызстан жөнүндө жаман нерсе укпайсың. Ал жерде көбүнчөсү 3-4 жыл болуп калгандарды айтайлы, андан 3-4 жыл андан ары болуп калгандарды айтайлы, көбүнчөсү документ ала элек, Америкадан чыга албайт. Бирок киреше тапкан, Кудайга шүгүр, өзүн эркин сезип жүрөт Америкада. Бул жерде туугандарына керектүү нерселерин алып берип, баарын жайлап койгон, анан Кыргызстан көзүнөн учуп турат да. Келе албайт да. Аябай сагынат.
жаман нерсе айтпайт кайсы Кыргызстан жеринде аларчы. Кыргызстанга барсам сонун болот эле, документ келсе сонун болот эле деп эле ошону эңсеп эле жүрүп калгандар көп. Тескерисинче мен бул жака келип кеткенден кийин жана бир 2 ай жүрүп кетип аябай көп өзгөрүү көрүндү мага позитивдүү жагынан. Бияктагы кыргыз балдар Кыргызстан кандай болоптур, өнүгөптүр деп чынын айтчы дейт. Өнүгөптүр, мына аябай көп плюстарды көрдүм десең, жок, андай болбой эле, мындай тигиндей деп. Кыргызстанда наоборот жамандагандар көбүрөөк кездешти магачы. Көргөндү дагы билиш керек экен да. Ооба. Ошодочу өзгөрүүнү дагы көргөндү билип, ошонун дагы өзүнүн жакшы жактарды көргөндү. Жакшы нерсени көргөндү билиш керек, ошол жакшы нерсе экен да. Кыздарыңызга кандай болду? Кыздарым улуу кызымдын биринчи эле айткан сөзү, алар майдын 12-синде келген, мен июлдун 25-inde өчүп келдим да. Ошол аралыктын ичинде аябай жагып, мындай мурда кызым келип 1 жылда жүрүп кеткен, ал кезде 6 айында келип, анан 1,5 жашка жакындап калганда кетип калган да. Аны иштегенди эле көрүп билбей калган. Анан мунусунда келсем, "Пап, биз ушул жерде калайлычы" дейт. Улуу кызымчы. Анан азырга чейин айтып келет, мындай өзү ойлонот окшойт, Америкага кайра кетебиз го депчи. Эртеби кечпи кайра кетебиз деп ойлойт окшойт ичинде. Анан кээде жөндөн жөн эле туруп айтып калат да. Мага сөз берчи, ушул жерден кетпейбиз деп, Кыргызстандан кетпейбиз деп сөз берчи депчи мага айтып калат улуу кызым. Ева. Ева айтып калат. Аябай таң калып, өзүм да сүйүнүп кетем бул жерге келгениме депчи. Ошо негизи эле жагат аябай. Мен келинчегим Америкада көп жыл турган, ата энеси өзү болуп 15-16 жыл турушкан. Анан Кыргызстанды аябай жакшы көрөт. Кыргызстанга келгиси келе берет келинчегимдинчи. Ошончо тиякта Америкада окуу мектепти, университетти бүтүп, ал жерде чоңойсо дагы Кыргызстанды жакшы көрүшөт. Кыргызстанга аябай келгиси келишет. Анан мен калабыз деген сөзүмдү эле күтүп тургандай да келинчегим. Жыргап аябай сүйүнүп Кыргызстанга барайлычы дей берет. Сонун баягы бир канча чыгармачыл инсандар Америкада жүрүп деле баягы чыгармачылыгын улантып, мисалы Эрлан байке ошол жактан киттер жаратып, кыргыз коомчулугубузга сонун ырлары менен тойгузуп турду го. Мегилен алгыла, жан дүйнөңөрдү байыткыла, көөдөрүңөрдү толтурула депчи. Анан ансыңарындай бул жакта болсо дагы байма-бай кээ бир учурда мындай жолугуп калсак, амандашып турсак, бири-бирибизге жакшы сөз айтып турсак деле жакшы болмок да. Бир канча чыгармачыл инсандар жүрөт. Сагынат экенсиң кээ бир учурдачы. Бул жактан иштесе болбойт беле, бул жакта жүрсө болбойт беле деген сыяктуу. Мүмкүн ошол Америкага баргандан кийин дагы ошол себеп болуп туруп дагы ырлар хит болду. Ооба, албетте, анысы дагы бар. Мындай да недоступность деп коет го, кол жеткис болуп алысыраак болсоң, мындай элдер көбүрөөк барктайт да. Ошондо негизи инсан бул жашоодон өтүп кеткенден кийин дароо анын баары хит кылып, ырлары хит болот, өз жөнүндө элдер эстеп, ушинтет го. Адам канчалык алысыраак болсо, кол жеткис болсо, анысы бар. Ошон үчүн барып келип туруш керек го. Америкада Кыргызстанда жүрүп Америкалыктарды сагындырып, анан кыргызстандыктар тоюп калганда Америкага кетип калып. Буюрса, кино жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Киного тартылганыңар бар эле. Жаңылбасам бир 5-6 жыл болуп калды го, 2020дан 21-ге өтүп аткан январь болсо. Ушул суукта көлөө тартылган болуш керек эле, мен жаңылбасам. Эрнест Абдыжапаровдун фильми. Бул Ак салкын беле? Биринчи ошо Ак салкын болсо керек. Азыр Боз салкын 2 деп кайра атап койду окшойт. Боз салкын 2 деп айтылды, ошол эле кесиптешпиз биз Эрмек менен. Эрмек учур театрында иштеген Эрмек, силер анан Тамга башкы ролдорду койсуңар, эмне экен бул кино жагы, актёрдук жагы? Негизи Эрнест агай чакырганда бизде телефондо сүйлөшүү мындай болгон да, саундтрек жөнүндө кеп болот депчи. Эми саундтректин үстүнө иштей эле жүргөн кезде барып Эрнест ага менен сүйлөшүп, ушундай мен сени главный ролго көрүп атам деп, анан жок Эрнест агай болбойт деп. Эмнеге дейт анан. Мен актер эмесмин. Актер кино, тем более главный рольго деп айтып атсаңыз, анан аякта мен үмүтүңүздү актай албайм го деп айтсам, жок, андай эмес. Мен сага үйрөтөм. Анан эми тажрыйбалуу агай да канча кинону тарткан, илгертеден бери. Мен сага көрсөтүп берем, баарын жакшы болот деп. Кел пробный тартып көрбөйлү деп ошол жактан 1-2 монолог алып пробный тартабыз.
кеткенден кийин мен сага чалам дейт. Макул макул деп. Үйгө барсам келинчегим эмне деди дейт. Ушундай тартыл башкыруу баш кармандын эмесин беребиз деп атат десем. Кел давай тартыл деп ал эме кылып баштады. Давай тартыла бер сонун болот депчи анан. Ал күйлөп баштагандан анан Эрнст агай чалып жарайт сеники сонун болуп атат. Буюрса дагы бир аз эме кылсак, машыгуу кылсак, үйрөнүп каласың деп. Макул макул деп эле барып алгам. Ошентип анан Бөкөнбай айылына бардык, көлдүн түштүк тарабына. Анан ошо суук аябай, бирок сонун неме болду. Сонун опыт болду десек болот. Сонун тажрыйба болду. Мен көп нерсени үйрөндүм. Эрнст агайдын айткан сөздөрүн алып эле бат эле бирдемелерди адамдан актер кылып койгонго жарайт экен да агачы. Эгер мындай чоң курстар берсе, мен ойлойм көп таланттар жаратат го деп. Ыр жаатында жүрөсүңөр да, рэп жаатында жүрөсүңөр да. Анан эле ошол жака бир багыт болду, чыктыңар. Ойногуңар келдиби дагы мындай кийинчерээк бир калоо? Калоо бар негизи. Мындай жакшы ролдор болсо, башкы роль эмес эми башкы ролду деген мындай жакшы тажрыйбасы күчтүүрөөк адам жаратыш керек экен. Мындай эпизоддорго катышканга каалоом бар. Терс карман, оң карман кайсы болуу? Айрыкча жарашыктуу эмелер болсо, ролдор болсо. Билбейм, айырмасыз го дейм. Экөөнү тең жаратканга аракет кылабыз. Мындай да Эрнст агайдын айткан сөзү бар да, дагы эле эсимде да. Актерлор дейт, эгер байды ойнош керек болсо дейт, бир байды элестетип алып ошону ойногусу келет дейт да. Бир бандитти ойногусу келсе, бир бандитти элестетип алып ошонун карман. Негизи өзүңдү эле ойношуң керек дейт. Өзүң байсың, өзүң кедейсиң же болбосо өзүң бандитсиң деп элечи. Ошол сөз аябай жаккан мага. Чындап эле ошондой да. Илгери агайыбыз айткандай, кыска отрывоктарды ойнотуп отуруп анан сен урусуң, кел уруну ойногула десе, анан бизде мисалы ушундай калып калган да, уру болсо эле мындай баскы турган. Алтыным урунун баары көчөдө алдаган жүргөн болсо анда баарын билип биз кармап бир да уруга албай калмак. Уру андай болбойт депчи анан. Чын эле да, мисалы анан уру десе эле монтип ойно, тигиндей ойно десе эле монтип ойно депчи. Кинону бирок мен көргөн эмесмин. Чыккандан кийин өзүңөргө мындай купулуңар толдубу? Жок, мен ойлойм бир аз неудачный эле кино болуп калган деп. Актерлордон мисалы үчүн өзүм эле жакын сүйлөшүп жүргөн тамашабам балдары, ошол кезде тажрыйбалуу актерлордун комментарийлери болгон мындай. Лично өзүмө келип, мадес, жакшы ойнопсуң. Эч кимге окшошпоптур депчи. Эч кимди туурабай, эч кимге окшошпой ойноп турсуң деген ушундай көп комментарий уктум. Эми ушундай болот да, мисалы үчүн Тамга Эрмек ал жерде эле мындай более профессионалдуу актер десек болот. Тамга деле актриса эмес, мен деле актер эмесмин. Көбүнчө кадрларда экөөбүз жүрсөк, ошондой болот да. Эмне кеңеш этет элеңер да, мисалы эртең бүрсүн рэп ушул жаат силердин тармагыңарда ырдайм дегендерге? Музыкалык билим керек беле? Керекпи? Ол вообще не помешает. Орусча айтып коеюн ошол жердечи. Мен азыркыга чейин пианино үйрөнгүм келип жүрөт. Жакында пианино үйрөнөйүн деп атам. Эгер мындай аябай эме кылам деп, пианино ойногонду билсем, гитара ойногонду билсем, барып аябай чыгармачылык кечелерди өрмөкмүн депчи. Мисалы үчүн 200 киши чогултуп алып эле бир жерге, бияка пианино коюп алып, гитара коюп алып, гитара менен эсимден ырдап, пианиного отуруп эне тилди чертип, эне тилди ырдап, аябай сонун да. Мындай бул деген уникалдуу көрүнүш болмок да. Дагы эле аракет кылабыз ал нерсеге. Анан ошон үчүн музыкалык билим сонун жардам берет албетте. Тоскоол болбойт, тоскоол болбойт, лишний болуп калбайт. Анан иштеш керек, кечке кыймылдаш керек, үйдө жатпаш керек, кечке кыймылдаш керек. Иштеш керек деген нерсеничи, мисалы мен кээ бир студияга барып көрдүм да. Өзүм аралашып деле жүрдүм. Эми ким экендигин айтпайм. Мүмкүн ким экенин айтпагандан кийин мүмкүн таптакыр кереги жок болчу бул нерсени баштаганынчы. Бирок мен айткым келип атат да. Ал кишилер деле мындай таанышып эле сүйлөшүп эле жүргөн, студиясына барып эле жүргөн кишилер да. Жаш ырчылар келет экен, мисалы. Эми баарыбыз эле ушундан өткөнбүз да. Баарыбыз эле баягы чоңдорго кызмат кылып, анан андан тарбиясын алып, анан баягы жакшы жаманын мындай көрүп, иргеп ошол нерсени көргөнбүз да. Студияда отургандардын көпчүлүгү эмес, мурда көпчүлүгү болчу, азыр азайып калыптыр да. Бирок бар экен да дагы деле. Чеккендер, ичкендер, чеккен деген бул азыркы учурда мисалы ошол чыгармачыл жаатта, чыгармачыл эмес, негизи Кыргызстанда, Орто Азияда аябай мындай
актуалдуу болуп аткан эркин байым тараган абай нерсе да. байым абай жанагы жогорку трибунадан бери айтылып аткан бул меф деген нерсе болот. Ошолорду көрүп мага аябай мындай терс таасири болду да. Силерге кандай мисалы ошол нерсе? Жаман, албетте жаман. Силер деле көрдүңөр да, туурабы? Албетте көрдүк. Андан көп кишилер кайтыш болуп калган учурлар деле болгон, биз менен чогуу иштешкен балдар делечи. Албетте жаман нерсе. Иштеген дегенге кирбейт ал. Ал деген жөн эле бекерчилик да. Иштеп атам деп эле студияга барып ошентип отура берсең, ал иштеген эмес да, бекерчилик. Мен өзүм иштегенимди айтып берейинби, кантип мен кандай көрөм да иштегенди. Мисалы үчүн таң эрте туруш керек. Таң эрте туруш керек, бул сөзсүз аябай жардам берет да. Таң эрте турганда күнүң узун болот, анан көп мүмкүнчүлүк пайда болот да. Эрте туруп, мисалы үчүн мен бир чыгарманы жасашым керек, бир чыгарма жасаш үчүн мага эмнелер керек? Өзүмө студия керек. Мен өзүмдү жаздырганды жакшы көрөм. Башка бирөө жаздырганда мен ыңгайсыз болот. Себеби мен монтип разгон алып жаздырып давай дейин деп атсаң, ал монтип таппай кайсы жерден баштайбыз анан деп ушундай болот. Учурлар ошол мындай сбивать этет. Жана настройду, маанайды бузуп салат да. Өзүм жаздырам, анын үчүн мага өзүмө студия керек, туурабы? Өзүм студияга барып, башка эч ким жок, өзүм жаздырам, сөздөрүн жазам. Так, аранжировка керек. Аранжировка үчүн мага ким керек? Могу бала керек. Ал балага барам. Ал менен отуруп, бат аранжировканы жасатыш керек. Битмейкерге барып биттерин түздүрөм, ал менен сүйлөшүп, все, даярып кеттик. Дальше барып мага эмне керек? Мага деген пианино керек болуп атат. Пианинону ким жакшы чертет? Азамат Такырбашев. Кеттик, Азап эке даяр барсаң болот. Азап эке менен отуруп пианиносын жаздырып алып кеттим. Анын үстүнөн мага эмне керек? Клип керек, туура. Клип ким тартат? Мирлан Саткынбаев, жана башка толтура балдар бар. Алар менен чалыш керек. Ошонун баарын бир күндө кылсаң, сонун ошо иштеген болот да. Анан эртең тиги барам, бүрсү күнү тиги барам десең, анда бир айда даже бүтпөйт ал процессчи. Мисалы үчүн клипти Мирлан менен тартам дедим, чалам, байке барайын деп атам, да каердес берди. Барам, сүйлөшөм, идея ырдын демкасын бердим. Идея ойлоно бер байке, бюджет чыгарып бер дейм, давай. Бюджет чыгарып берем, эртеси дейли. Бюджет чыгаргандан кийин ойлоном, так, бюджет момча болсо, спонсор мындай, кайсы спонсорлор бар? Так, спонсорлорду издейсиң, 5-6 спонсор. Спонсорлор мындай эмес да, биз спонсор болот элек, анан чыгарма барбы, кимде клип тартып антат эмес да, алар тең башка өзүнүн жумушу менен элек да. Спонсорлорду өзүң мындай ойлонуп, баарына жазып чыгып, жазып чыккандан кийин барып чыгыш керек. Алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын да өзүнүн бюрократиясы бар. Ошентип атып анан жана процесстин баары бир жума десек болот да. Бир жуманын ичинде уже полный команда даярдалган, ыр даяр болгон. Осталось только жазыш керек, сведение кылыш керек, клип тартыш керек. Ошо иштеген деп ойлойм да. 2 жуманын ичинде баарын даяр кылып коюш керек. Негизи ал мүмкүн эле. Жанагындай болот атса, албетте ошондой болот. Бардың студияга келдиң, ар кандай баңгизаттарды чегип алып отуруп, эми ыр жазам десең, ошо бир күнүң кечке өтөт да. Ал баңгизатты чегип алгандан кийин чыккың келбейт да эч жакачы. Ошол жерде калдың, бүттү ошо. Бир күнүң өттү. Эртеси эмне керек мага деп ойлондум, битмейкер керек. Битмейкердин студиясына барып, ал жактан деле ошентсең, битмейкер менен дагы бир күнүң кетти. Үчүнчү күнү барып, мага деген жана Азамат байке керек эмес беле деп аякка барып пианино чертирсең, аяктан бир күнүң өтөт. Ошондой да. Жанагы ишиң даяр болгончо эле уже убактың өтүп кетет да. Иштегенге жараша бат дароо чалып, тиги менен байланышып, бул менен байланышып, баардык процессти өзүң жүргүзсөң, иштеген болот да. Концерт боюнча оюңар барбы? Ооба, бар албетте. Качанга план атасың? Азыр көбүнчө концертке акцент койгон жакшы, себеби менин байкашым боюнча элдер концертке барганды үйрөнүптүр. Көп эле концерттерде эл жүрөт, бир гана Бишкекте эмес, региондордо деле. Тойлорго азыраак барып, концертти көбүрөөк болсо жакшыраак го деп ойлойм да. Анын үчүн тойго барган бааны бийик коюш керек. Чыгармаларды көбүнчө той жаатынан буруш керек. Концерт азыр чет өлкөгө көп концерттер уюштурулуп атат. Мисалы үчүн Бишкек аренага коюм келбей эле, ал жерде акустика жакпайт, такыр жакпайт. Бишкек аренага канчалык аппарат койсоң дагы акустика ал жерде болбойт да. Ылайыкташылган эмес ал жерде. Потолок жөн эле темирден, биякта ансазы келген тосмолору дагы айнек эмеден, пластиктен, бүт звукту мындай чачырата турган материалдар менен салынган да Бишкек ареначы негизи. Ал жака $40,000 аппаратура койсоң деле, $100,000 койсоң деле жана эле каша боло берет. Бирок Бишкек аренаны тандаган себеби адам көп батыш үчүн Бишкек аренаны тандайт да көбүнчөсү элечи. Анан Мирбек Атабековдун опыту вот акустикасы жакшы жерге барат, 5-6 күн концерт берет, Ошол сонун нерсе тоже. Негизи мен площадьта койсомбу деп аябай
кыялымда площадьта ага мамлекет алган аппаратура бар го, ошол Акысызбы? ошо акысыз концерт аянтта, Ала Тоо аянтында мамлекет алган аппаратура менен койсом. Ошол мен үчүн 100% максаттарым ишке ашкан болот го. Бул эми ишке ашырса болот болуш керек. Бул акысыз болуп аткан болсо, мисалы, Болот, кыргыз албетте. тилде жайылтууга, кыргыз тилде баягы эми силердин ырдағаныңардын 99% мисалы 100% деп айтсак туура болуп болуш керек кыргыз тилдүү ырларда. Керектүү болуп болуш керек да, мисалы, коомчулуккачы. Ооба, аны ишке ашырса болот. Ал үчүн тийиштүү органдар менен сүйлөшүш керек, Министерство культура менен сүйлөшүш керек, Маданият культура министрлиги менен. Андан сырткары дагы каражат да керек дагычы. Мен мисалы үчүн концерт уюштурам десем, өзүм барып эле микрофон алып чыгып эле башынан аягына чейин ырдап кетип калган антсем деле болот. Эчтеке каражат колдонбой эле. Бирок дагы башка кишилерди кошуп, башка ырчыларды кошуп, коноктор, музыканттарды кошуп, ошол эле жанагы LED экрандарга ар кандай эмелер жасатыш керек, материал жасатыш керек, ооба. Ал балдардын акысын бериш керек. Анан концерт даярданып деп атканда мен ойлойм, эң аз дегенде эле 15 күн репетиция болуш керек, репетиционный база. Негизи бюджет керек да ага делечи. Мамлекет мага аянтчага уруксат берип, өзүнүн аппаратурасын коюп берсе, андан сырткары мен ойлойм дагы бир топ эле бюджет керек. Концертти бийик деңгээлге чыгарыш үчүн. Сонун, мисалы, Дебелянстын, мисалы, ошол балдар күнүнө карата койгон концертин көрүп мен суктангам да. Ошол эле концерт, мисалы, тур болуп, дүйнөнү түрө кыдырып, алар кыргыздын желегин желбиретип, кыргызды таанытып жүргөндөрүн аябай кубандырды да, сүйүндүрдү да бул нерсе. Ошол Дебелянс, мисалы, акча койсо деле бир жерге мындай дворец спортого, мисалы, толо, мисалы, 10 күндө эле балдарын алып бармак кишилер бармак. Албетте, ооба. Силер деле, мисалы, эртең бүрсү күнү ошол эле аренага, мисалы, коем десеңер, дворец спортого, мисалы, коем десеңер, киши толо бир күн, 2 күн барып бергенге баягы мүмкүнчүлүктөр көрүм деле бар. Буюрса. Силердин максатыңар мага жакты азыркы күндө. Акысыз. Акысыз, ооба. Сонун болот деп. Акысыз койгондо мен ойлойм, мисалы үчүн бекер концерт болсо баркы жок да. Анан мындай жөн эле киши бара бербейт деп ойлойм да. Атайын билген кишилер концерт болоптур деп площадька барып концерт көрүп. Күйөрмандарым көбүнчөсү келет го деп ойлойм. Анан көбүрөөк киши атат. Мамлекет алган аппарат аябай жакты. Чыгып ырдап көрдүм. Сонун болот. Эгемендиктерден барбы? Жок, эмеде, жаңы жылда. Жаңы жылда? Сонун экен машина. Аябай, аны да сындап атышпады эле. Көрсө жакшы эле турбайбы? Жок, мага жакты. Аябай сындап атышпады эле. Эми бардык нерсеге сын табыла берет эгер сындаш керек болсо. Мага жакты. Эгер каалайсыз, Бекиш? Мен көргөнүмө кубанычтамын, чындыгында. Кечээки Instagram баракчаңарда видеону көрүп туруп мен аябай мындай сүйүнүчтүү болдум да. Азыркы учурдагы баягы заманбап кыргыз элине берилген бата экен да. Дастан Бекешев жогорку кеңештин депутаты менен отуруп туруп, экөөңөр 2 сап, 3 сап өзүңөрдүн ырыңарды моундай айтып койгонуңар бар экен да. Колдон келсе аны тиркеп да коебуз, же болбосо ал видеону көргүңүз келсе анда Бекиштин Instagram баракчасына кирсеңиз, башында эле бир 5-6 рилстин арасында эле жүрөт го. Келин бир жакшы кеңер айтып бергилечи элибизге. Силерге да эфиңерге, каналыңарга ийгилик каалайм. Жалпы эле бизди көрүп аткан бардык инсандарга ийгилик каалайм. Эң башкысы ошо баарыбыз ден соолукта болойлу. Эң керектүү нерсе ден соолук экен. Андан ден соолугуң жок болсо акчаң дагы, бийлигиң дагы, байлыгың да эчтекең жардам бербейт да. Ийгилик талыкпай иштешибиз керек. Азыр өнүгүүнүн жолунда кире беришинде турабыз деп ойлойм. Жалпы эле Кыргызстан баардыгыбыз тең эле. Ошон үчүн азыр болгон күчүбүздү арнап иштеп койсок, жакынкы арада баары жакшы болот. Бизден кийинки муундар дагы сонун жакшы өлкөдө жашап калат го деп ойлойм. Ошон үчүн азыр бир гана колдоо керек баарыбызга. Бири-бирибиздин колдообуз керек. Ошо бири-бирибизди колдоп эле Кыргызстан өнүгүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп турсак эле аман болойлу. Буюрса. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эфир башында сүйлөшкөндөй эле кыргыз тилин жайылтканга, кыргыз тилин популярдуулукка мындай азыркы күндө мындай келгенде мына ушул кишилердин дагы саламы аябай чоң. Анткени ыры менен, сонун сөздөрү менен булар хит кылды чындыгында. Популярдуу кылды кыргыз тилин. Азыркы учурда кыргыз тили популярдуу болуп атканына мына ушул кишилерге дагы рахмат айтып коюш керек. Билген кишилер бар, билбеген кишилер бар, сезген киши бар, сезбеген киши бар. Эмнеге сезген жоксуз деп аларды таңуулаган деле таптакыр баягы биздин укугубуз деле жок.
азыркы маектен кийин карап көрүп туруп, эгер чын эле кошкон салымы чоң болгон болсо, анда жазып кетиңиз комментарий бөлүгүнө. Өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып кетиңиз. Чыгармачылык инсандар үчүн бир гана ошол каалоо тилектер эргип алып келет. Бир алдыга койгон максатына жетүү үчүн да сонун бир түрткү болуп берет да. Келе бир гана жакшы сөздү айтабыз, бир гана жакшы кептерибизди айтабыз. Биз коногубузга ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Кичинекейлериңиз менен буюрса аман эсен болуңуз. Көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз. Кийинки көрүүлөрдөн аман эсен туруңуздар. Түндө сага бардай балким асмандан түшөсүң ак кардай жеткирбей жерге сени колуң кармай кое албайт экенмин милдетим аткарбай